24 май күнү түшкү саат 12-де Мойнок жайлоосундагы блокпостто ок атышууда тажик тарап Кыргызстанга күнөө койду. Тагыраагы малчылар чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, Согди областынын аймагына кирип кеткен дешүүдө. Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы бул билдирүүлөр менен макул эмес. Тескерисинче бул атайын тараптык озутуп, атайын жасалган аракет деп бааланууда. Кыргыз Республикасынын чек арачыларына карата биринчи ок чыгарган Тажик Республикасынын аскер кызматкерлеринин кылган иш-аракетине караганда, акыркы учурларда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесине дайыма жагдайда курчутуп туруу тактикасын карманып турган тажик тарапка жасалма дестабилдештирүү пайдалуу болуп турат. Ошондой эле Тажикстандын чек ара кызматы Кыргызстандын аймагында малдын мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө 2 сутка байкоо салып, бирок ворук анклавынын жашоочуларына чара көрүшкөн эмес деп айтылат кыргыз тараптын маалыматында. Бирок ошол эле кезде коңшу мамлекеттин жайыттары жок эсе, андыктан Ворукта, Чоркуда жайыттары тартыш. Мурда кеңири мал жайып көнүп калышканын белгилеп кетүү керек. Айтсак, буга чейин 8-майда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинде ок атылган. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткен районун чектеген жеринде кыргыз-тажик жарандары 50 сотик жер талашып, чатакташа кеткени белгилүү болду. Ал окуядан биздин 3 жоокер жарадар болгон. Ошолордун бирөөсүнө Москвадан операция жасатуу маселеси да каралып жатканы айтылды. Бул маселе көзөмөлдө. Жоокердин апасы менен жолугушуу өткөрүлүп, операциянын 2 варианты талкууланган. Бишкекте консилиум болгон. Дарыгерлер операцияны бул жактан жасай алышат, бирок ата-энеси Москвадан деп суранууда. Чек аралар жабык болуп жатканына байланыштуу аны Москвага жеткирүү маселеси каралып жатат. Соңку 5 жылда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында мамилелер көп сыноодон өтүүдө. Бирок бийликтегилер эмнегедир анча көңүл бурбай жатат деп эсептешет айрым серепчилер. Себебин контрабандалык кызыкчылыктарга да байланыштырат. Ошон үчүн пока жогорку кеңеш алмашып, өкмөт алмашмайынча бесполезно. Поэтому зря говорить смысла нету. Конечно, пошел да. Там же бизнес-интересы же. Канча күйрөтөбүз контрабанда, Буга чейин такталбаган жерлерди чечүү боюнча бир канча ирет эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Алсак эки өлкөнүн президенттерин телефон аркылуу сүйлөшүүсү, вице-премьер-министрлердин жеринде жолугушуусу. Бирок эч кандай жыйынтык жоктой. Тескерисинче күчөгөндөн күчөп баратат. Муну болтурбоо үчүн эки тарап түз отуруп конструктивдүү чечимдерге барышы керек. Же башкача айтканда жер алмашуу жолу менен чечүүсү керек. Чек арадагы проблеманы кардинально чечип коюш керек. Бул 3 точка: Ворух, Мачаи и Көкташ. Ошол жердеги тажиктерди көчүрүш керек. Анын ордуна Тажикстандарды, кыргыздарды алып келиш керек. Анда кыргыздар ал жерде территориясы тажиктердики болуп кала берсин, граждандары тажиктер боло берсин, кыргыздар болот. Анан тынчыйт ошондо. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун ичинен 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Талаштуу тилкелер Баткен областынын Лейлек жана Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен аймактарында. Бул жерлерде жайыт, жер суга суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр-чатак көп катталат. Жолдар Бузумов, Өскөн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.